Жаз айы менен кошо кирип келген аял затынын майрамын отурлай өткөрүлгөн иш-чарага облустун аймактарынан келген жалпы 100 аял катышты. Алардын арасында билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият тармагында, мамлекеттик кызматта эмгектенген кызматкерлер, коомдук активисттер, Баткен окуясында курман болгон жоокерлердин апалары жана көп балалуу баатыр энелер бар. Азыр 11 балам бар. 161 небере чеберем бар. Баары бактылуу, азыр небере кичинекей баламдын колундамын. Не дейм, мына майрамдар ушинтип майрам боло берсин. Ана мына кыздарыбыз Курман Жандаткенем колдоп ушуларына мак жолу башына түшпөй, бактылуу үй бүлө болсун. Ушу жерде келген баары элдерибиз тынч болсун. Токчулук, молчулук болсун. Элибизде тынччылык, токчулук болсун, согуш болбосун. Келген айымдарга президенттин облустагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев куттуктоо сөз сүйлөп, анда азыркы учурда Кыргызстан айымдары өлкө келечеги болгон жаш муундардын мыкты тарбиячысы, үй бүлөнүн куттуу очогу эле эмес, коомдук саясий турмушта да активдүү экендигин баса белгиледи. Аялдар күнүн майрамдоо, жаз күнүн аял затына таандык сулуулукту, назиктикти, руханий даанышмандыкты, аял затынын макамына жана жаш курагына карабастан көңүл бөлүүнү майрамдоо катары белгиленип келет. Карт тарыхты ачып карай турган болсок, кылым карыткан кыргыз элин сыймык менен айта турган кыздар арбын болгон. Алар акылдуулугу, тапкычтыгы, калыстыгы, ал тургай баатырдыгы менен сый урматка татыктуу болуп, артында из калтырышкан. Ал эми салтанаттуу жыйынга келген ар бир айымга атайын даярдалган белектер дагы тапшырылды. Майрам алдындагы жагымдуу маанай тартуулаган облус бийлигине көй болгон ар бир катышуучу ыраазы. Бүгүн 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата областтык деңгээлде аябай чоң майрамдык иш-чара өткөрүлүп жатат. Бул областта иштеген бардык аял затын сыйлагандык. Мен ошондуктан бүгүнкү иш-чараны уюштурган бардык уюштуруу комитетине, уюштуруу тобуна, ушул жамаатыбыздын атынан чоң ыраазычылыктарды билдирип кетким келет. Ошондой эле жаз жыттанган айымдарга арналган салтанат Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын кызматкерлери тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду. Нара Жапарова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.